Мына ушундай жаңы автоунаалар Тавас электр тармактар ишканасына берилди. Булар быйыл эле Кытайда чыгарылган. Аталган уна ишкананын автомеханиги Марлис Байтиков кабдан жакты. Ал техникалык абалын карап чыгып, ыңгайлуулугуна токтолду. Мунун жүргөн абдан жеңил экен, жумшак экен. Анан буда комплектациясы күчтүүрөөк экен да. Анан буда бүт мульти руль бар экен, монитор бүт бар иштейт экен. Сенсорный да. Алды бийик, проходимость жакшы да. Линиялар бар, ошолорду кыдырганга абдан ыңгайлуу машина экен да. Жаңы унаалар берип атканга ыраазычылык билдиребиз жалпы жетекчилерге. Талас песинде ушундай жаңы машиналар да көбөйүп келе берсин. Машиналар жаңылай берсин, элге кызмат кылып жүрө беребиз да ар дайым. Эми бул унаалар электр тармактар ишканасына кызмат кылат. Муну менен авариялык өчүрүүлөр болгон жерге ыкчам барып, оңдоо жумуштарын жасашат. Болбосо бул күнгө чейин Тавастагы энергетиктер мына бул УАЗ менен жол жүрүп, бузулган учурда убакыттан уттуруп, иштерин так аткара албай кыйналышчы. Электромонтер балдар ушундай шартта иштеп келишкен, ушул машина менен иштеп келишкен да. Бир жагы 15-20 жыл болуп калган машина. Ушуну оңдоп, түзөп, ар кандай убакыт болуп калат, күн ысык болот, суук болот. Ошол убакта да ушундай машина менен иштеп келишкен. Азыр жаңы жанагы 2024-жылы чыккан Кытай үлгүсүндөгү жак деген машиналар келди. Буйруса ошол менен иш алып барышат. Мындагы эки автоунааны кошкондо соңку 3 жыл аралыгында Тавас электр тармактар ишканасына 8 жаңы техника берилди. Эскини эптештирип оңдоп айдап жүргөн энергетиктер барган сайын жакшы көңүл бурулуп, сапаттуу иштегенге ылайыктуу шарттар түзүлүп жатканын айтышат. Кудайга шүгүр, мынакей жаңыланып атат, автопарк жаңыланып атат. Участоктарда жумуштар мудага караганда кичине жакшы жүрө баштады. Бага эски техника менен чынын айтканда кичине бузулуулар көп болчу. Аны эми ушул жаңы техника келгенден кийин Кудай буйруса абдан эле жакшы болот болуш керек деп ойлойм. Биздин министрибизге чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдирет элек. Ошол кишилердин иш билгилиги менен, ошолордун жардамы менен ушундай жумуштар жасалып атат. Белгилей кетсек, өлкө аймагындагы энергетиктердин ишин жеңилдетүү максатында 33 жаңы техника тапшырылган. Электр энергиясын калка сапаттуу жеткирүү үчүн энергетика тармагындагы болгон көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Тавас облусу.